Кыргызстандык жаран Украинада туткунга түшкөнү тууралуу видео өткөн аптада YouTube'дагы Пленное СВО деген каналга жарыяланган. Анда өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырган киши Орусияга балдарына барган учурда көчөдө аны полиция кармап кеткенин, согушка мажбурлап алып кетишкенин айтып берет. Ал өзбек жана орус тилдеринде сүйлөп, Кыргызстандын жараны экенин, Ош шаарынан болоорун айткан. Азаттык видеодогу адамдын туугандарын таап байланышты. Ысымын атабоону суранган келин видеодогу киши атасы экенин ырастап, 2 айдан бери дайынын таппай издеп жүрүшкөнүн айтты. Интернеттен көрдүм. Анан таң калып ишенген жокмун. Кандай мындай болот, кандай кармалып калды, аны мен билген жокмун. Аны шоковое состояниеге түштүк. Уну айтып бере албайм, шоковое состоянияны. Уну биз издеп атат эле да өзү. Жок, 2 айдан ашты. Ошондон бери издеп каякка бардык, суруштурдук жок. Иним издеди ошакта, анан иним таштады мага. Мына атам мындай болуп калыптыр, көрүңүз деди. Ошол видеоду анан көрдүм да. Кызынын айтымында Алишер Турсунов Орусияда иштеген балдарынан кабар алуу үчүн март айында Москвага кеткен. Иштесе иш болуп калса иним менен иштенбеген эле. Бурда дагы кетип 1 жыл иштеп келди иним менен. Ошо 2 иним бар, ошакта 2 иним менен стройкаларда иштешти. 1 жылдан ашык иштеп келип биякта. Ошо марттын башында кетти да. Иш болсо иштем, болмосо кайра көрүп, бир аба алмаштырып келем деди да. Иш жакшыраак иш болуп калса, ошо кичине инимге той кылабыз деп эле иним 23-кө чыкты. 2001. Видеондо кичине арыктап калыптыр. Кичине оозун жагатып коюптур, шоковое состояниеге оозун түшүп калыптыр. Оозу hem билбейт да азыр кандай болуп атканын. Алишер Турсунов кандай жагдайда кармалып, согушка барып калганын Пленное СВО каналында айтып берген. Ал эшиктен кармалгандан кийин аскердик келишимге мажбурлоо жолу менен кол койгонун, бул үчүн акча, паспорт, аскердик билет убада кылынганын айткан. Видеодо Турсунов келишимге кол койгондон кийин аны Машыгуу талаасына алып келишкенин, ал жерде 3 күн атайын даярдыктан өткөнүн айтып берет. Согуш талаасында жарадар болгондорду, өлгөндөрдү көп көргөнүн, өзү 2 жолу контузия болгонун айткан. Согушка баргандан көп өтпөй Украина армиясына багынып, туткунга түшкөнүн айтып берет. Соңунда кыргыз бийлигинен мекенине кайтарууга жардам сурайт. Бул видео качан жана кайда тартылганын тактоого мүмкүн болгон жок. Кыргызстандын расмий органдары бул окуя тууралуу маалымат бере элек. Алишер Турсуновдун бир тууганы агасы туткунга түшүп калганын укканда катуу санага батканын айтып жатат. Ал аскердик, физикалык даярдыгы жок, пенсиядагы адамдын согуш талаасына барып калганына таң калып бүтө албайт. Аябай стрессте болдум. Уну бир айтып бериш кыйын нерсе экен. İçimde özüm bilemeyen onu. Aябай bir özümü sığdıramadı bu narsani. Uzun taң kaldı ben eken. Kanday şunday boluşu mümkün. Bunday boluşu mümkün emes degen narsa kayalım gelip atat. Kantip yakı varıp kaldı. Soğuşka bara turgan adam emes eledi o. Ozu pensiyene bolsa, oğa jaraya turgan adam bolsa kantip yakı varıp kaldı degen oylar içime jep saldı da ошо. Үйдөгү кызарачылык, апам карып калган. Апам билип калса эмне болот? Акаң кандай экен? Акаң жакшы экен? Акаң журак экен? деп сурап турат постоянно. Илтимос силерден жардам бериңер, президентибизге өтүнүп. Андай жерге барам деген дагы ою жок болчу. Каяакка барып калганын өзү дагы билбей калды. Балдары, неберелери бар. Бир тууганыбыз биздин. Суранабыз, чыгарып бериңиздер, жардам бериңиздер. Андай жерге барам деген ою дагы жок болчу. Каяакка барып калганын өзү дагы билбей калды окшойт. Жардам бериңер, чыгарып бериңер акабыз. Биздин жигарыбыз. Буга чейин Украинанын согуш талааларында кыргыз паспорту табылган учурлар бар экени, алардын айрымдары туткунда болушу ыктымалдыгы айтылган. Коопсуздуктан улам атын атай албаган Орусиядагы укук коргоочу Орусия тарапта согушуп, Украинада туткунга түшкөн учурлар ачыкка чыга баштаганын билдирүүдө. Анын колунда жакындары Украина армиясынын колунда туткунда экени айтылган, кеминде 10 кайрылуу бар. Бизге бул колго түшүп калган жөнүндө маалыматтар, мурун өлгөндөр туурасында маалыматтар келет эле, өлүп кандайдыр бир компенсация алуу же болбосо ушундай маселелер болот. Акыркы убакта ушу
көбүрөөк ушул туткунга түшүп калган адамдар жөнүндө маалыматтар келип атат. Туткунга түшүп калган адамдардын биз туугандарына ушул маселени кандай чечсе болот биз айтып атабыз. Баягы чечүүлүүчү жолун гана сурашат да. Россия Федерациясында ошол туткунга түшүп калган адамды алмаштыруу процесстери өтө жашыруун мындай өтөт экен да. А эгерде кандай ачыкка чыгып кете турган болсо алардын данныйлары, ал кишини айырбаштап алуудан баш тартып койгон убакта учурлар да кездешет. Азыр эми бул жол менен алганда бизге 10го жакын киши кайрылган, именно туткунга түшкөндөр боюнча. Айрым борбор азиялыктар согушка барууну эркиндикке чыгуунун бирден бир жолу катары көрүшөт. Эми өзүңүздөр билгендей азыр эми Украина менен Россиянын согушу абдан кызуу этапка өттү. Абдан чоң азыр жоготуулар болуп жатат. То есть Россия тараптагы, Украина тараптагы өзлөрүнүн аскерий бөлүктөрүн толуктоого муктаж. Кандай аскер болсо дагы. Ошондуктан бир жолу мен мисалы үчүн контракт түзүп барып согушуп келдим. Мен ошо менен бүттү. Мен милдетимден кутулдум деген сөз. Бул болгон сөз. Анткени кайра коркутуу, алдоо жолу менен кайра эле тартылып атат ошол жокерлер. Эң негизги Россия Федерациясынын ошол кыргыз, өзбек, тажик, казак тектүү жарандарды алып атканын эң биринчи себеби бул гражданство, атуулдук. Атуулдук алсак эле биз кандайдыр бир вопростор баардык ушу Россияда жүрүү маселеси чечилет экен деген алданууга жетеленип атышат да булар. Буга чейин Азаттык орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азгырган жана мажбурлаган учурлар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Украинада согуштан агып кеткендердин көбү орус түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар экени белгилүү болгон. Кыргызстандын канча жараны, кан күйгөн согушка тартылганы жана канчасы каза болуп туткунга түшкөнү тууралуу маалыматтар азырынча жок. Согуш маалында бул маалыматтарды эки тараптан тең тактоого мүмкүн болбой турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет согушка катышкандар кылмыш жаза кодексинин 256 беренеси менен Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдык өтүүсү боюнча жоопкерчиликке тартылаарын эскерткен. Кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттери үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган.